коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап. Күн чабыт. Кутмантаңыздар менен урматтуу Марал радиосунун угармандары, Facebook'тагы жана 24 ТВ каналынын көрүүчүлөрү, эфирде Күн чабыт маалыматтык талкуу программасы. Бүгүнкү берүүнү мен Айпери Жумабай кызы алып барам. Бүгүн биз Борбор калаадагы иштер жана долбоорлор тууралуу маек курабыз. Биздин уктуруубузга Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев катышууда. Эфирибизге кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Балбак мырза, айтсаңыз алгач эле ошол азыр Бишкектин негизги көйгөйүнө айланган ошол кара түтүн маселесинен баштасак, кечээ эле ушул боюнча сиз өзүңүз видео кайрылуу жасап, анда ошол Бишкек шаардык жылуулук борборунун газдаштыруу жана ошондой эле Борбор калаадагы 22 мектепти от казанын газга алмаштыруу маселесинен кийин ошол маселе кийинки жылы чечилип кала турганын билдирипсиз. Ошол өзү Бишкектин абасын булгабыга себеп болуп аткан негизги себептери аныкталдыбы? Алар кайсылар экен? Атайын изилдөө жүргүзүлдүбү? Негизи Бишкекте ошуга чейин эле көп окумуштуулар, көп адистер, экологдор айтып келишкен себептерин. Анан биз дагы кошумча катары өзүбүздүн кызматтар, ошол эле окумуштуулардын айтуусунун негизинде, байкоолордун негизинде, экологдордун илимий далилденген чечимдердин негизинде биринчиден бул көмүр. Эң негизгиси Бишкекти уулантып жаткан ушундай акыбалга алып келген көмүр десек болот. Көмүр жагуу. Экинчиден эми муну негизи эң башынан экиге бөлсөк болот. Антропоген бул адамдардын таасири, атмосферанын таасири деп. Антропогендик таасирлерге биринчи көмүр, экинчиси автомашиналар, анын ичинен ТЭЦти жагуу, анан жаңы конуштардагы биздин жарандарыбыздыкы, анан автомашиналардын баары чогулуп келип, анан кышындагы жогорку атмосфералык басым муну тышка айдап чыкпай, аны калпак сыяктуу шаарга кийгизип койгон да смогту. Ошонун негизинен болуп жатат. Ошол нерселерди эгер биз чечсек, анда биз бул түтүндү, смогту жеңе алабыз деп эсептейм. Биз эмне кылып атабыз? Мисалы, Бишкекте көмүр менен жагылган 22 от казаны бар. Биз эмдиги жылы аларды газга өткөрүү боюнча пландарды иштеп жатабыз. Биздин Бишкек шаарында мектептер бар, аларды көмүр менен жагабыз. 22ге жакын мектебиз, 100 мектептин ичинен. Аларды биз көмүрдөн газга өткөрөлү деп атабыз. Анан өкмөткө сунуш берип, ТЭЦти газга өткөрүүбүз керек. Бирок өтө өкүнүчтүү, мен бул жерден элге ачыгын айтып коюшум керек. ТЭЦтеги эски ТЭЦти гана биз газга өткөрө алабыз. Менин билгенден жаңы ТЭЦти өткөрө албайбыз. Жаңы ТЭЦ курулганда эле кара кеченин көмүрүнө куруп коюшкан. Ошондуктан өкмөт менен бир чечимге келишибиз керек. Мына эки жаңы конуштарды эми биз Газпром менен иштеп, жыл сайын жаңы конуштарды газга өткөрүп атабыз, бирок элдерде туура айтып атат, жаңы конуштагы газдын баасы кымбат. Аны биз Газпром менен сүйлөшүп ылдыйлатып, жаңы конуштагы көмүр жагууну газга өткөрөбүз. Колубуздан келише мындай түтүнү аз чыгара турган көмүрлөрдү алып келишибиз керек шаарга. Ошон үчүн бул кара кече көмүр өтө зыяндуу. Азыр мыйзамдуу талааны карап атабыз. Эгер мыйзамдуу талаа уруксаат берсе, Бишкек шаарына кара кече көмүрүн киргизбешибиз мүмкүн. Ар кандай жолдорун азыр изилдеп атабыз. Андан кийин катализаторлор. Убагындагы эколог Шүкүров туура айткан. Европадан таштанды болуп калган автомашинанын баарын Кыргызстанга алып келгенбиз. Европа бул жараксыз углу газдарды бөлүп чыгарып атат деген эски автомашина Европа, Япония, башка чет өлкөлөрдөн алып келип Бишкекке толтурганбыз.
ошонун мына азабын эми көрүп атабыз. Бишкекте 400 миңге жакын машина бар. Ошонун 90% могуреки мени бөлүп чыгарып атат уулуу заттарды. Буга бир чечимге келишибиз керек биз дагы. Балким ушул машиналардын баарын, катализатору жок машинанын баарын газга өткөрүшүбүз керек. Муну бир өкмөт менен чогулуп, бир мыйзамдык база кабыл алып, анан ушуга түшүбүз керек. Анан эң эле маанилүүсү, эң эле чоң мааниге ээ болгон дагы бир нерсе, элибиз муну колдош керек, шаардыктар. Эгер шаардыктардын колдоосу болмоюнча бул жер чатак. Эл бийлик менен бийликке талап коюп атат, мына мындай кылганда ошол эле убакта өзү дагы бийлик менен кошо чогуу иштешибиз керек. Эл өзү шаарда эгер ушундай түтүн менен жашай беребиз, катализаторлорду алмаштырбайбыз деп айтса, анда бизге айла жок, жашай берет. Жок, биз силер менен чогуубуз, давай чогуу иш кылалы, могу катализаторлорду газга айланталы десе, анда өкмөт мына элдин ою бар экен деп, элге кандайдыр бир кредит беребизби, же субсидировать этебизби, же суда беребизби, машинелерге газды ою боюнча, жанакы башка смогту жоготуу боюнча иштерди жасашыбыз керек, башка айла жок. Ушул эле теманы улай, ушул өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй, машинадагы катализаторлордун алынып чет өлкөгө сатылышынан башка дагы ушул аткезчилик жол менен келген сапатсыз бензиндер дагы ошол абанын булганышына негизги себеп болуп атканы айтылып аткан. Ушул газ, ошол Бишкектеги кара түтүнгө каршы күрөш жүргүзгөн башка тиешелүү кызматтарга сиз кандай сунуш бересиз? Алар кандай иштерди жүргүзүш керек эле? Мен жакын аранын ичинде бир чечим кабыл алабыз. Мен Горк кеңештин сессиясында да муну айтам. Өкмөт тарабынан жүргүзүлөт иш бар. Муниципалитеттин күчү жетпеген. Мисалы ошол катализаторлор боюнча тыюу салуу, тыштан келген катализатор жок машинелерди киргизбеш керек ичине. Бишкектин ичиндеги катализаторлор жок машинелерди токтотуп, аларды текшерип, техникалык немеден өткөрүш керек Бишкектин ичинде. Мен Кыргызстан боюнча айта албайм. Бул эң негизги бул машина жагынан, себеби жайында да бул машиналар бар да, алар да жайында да болуп атпайбы. Ушул иштерди жүргүзүшүбүз керек, бул биринчиси. Экинчиси, Бишкек шаарына көмүрдү киргизбөө боюнча бир иш-чараларды көрүшүбүз керек. Эгер киргизе турган болсок, жанагы түтүнү аз, иси аз көмүрлөрдү киргизишибиз керек. Аны азыр изилдеп чыгышыбыз керек. Анан жанакы мен өзүмдүн иш-чараларымды кыла берем газга өткөрүү боюнча. Анан Бишкекке мындан ары муниципалдык менен айтып атам, бизге 800гө жакын автобус керек. Ошонун баарын электронун газ автобустарды алып келип, ошол линияларды аутсорсингге берем. Анан Бишкектин ичиндеги маршруткаларды башка жака алып чыгып кетиш керек да. Ушул иштерди мен колуман келишинче жүргүзө берем. Бирок менин да күчүм жетпей турган кээ бир нерселер бар. Аларды өкмөт жазаш керек. Өкмөткө жакында да кайрылуу жөнөтөм. Азыр бизде дагы бир суроо келген экен угуучуларыбыздан. Тестти газга өткөргөндөн кийин Газпром газдын баасын кымбаттатпашына кепилдик бере аласызбы дейт. Биз тиги өкмөт башчысы милдетин аткаруучу Артем Эдуардович Новиковдо тапшырма берди деп уктум. Мисалы жылына Бишкек ТЭЦ 1 миллион 100 миңге жакын тонна көмүр жагат. Эми өзүңөр ойлосоңор, бул эмне деген? Анын 760 миң тоннасына жакыны бул кара кеченин көмүрү, жергиликтүү көмүр. Калганы тыштан алып келет. Эми объемду көрүп атасыздар да. 4 миллиардка жакын акча коротот экен ушуларды алыш үчүн Бишкек ТЭЦ. Эми ошону эгер Газпром Бишкек ТЭЦке 515 миллион кубка жакын бир жылда газ кетет экен. Эгер ушуну өкмөт Газпром менен сүйлөшүп баасын арзандатырган болсо, анда газга өткөрсө болот деген ойдомун. Бирок Бишкек ТЭЦтин директору Варапаевдин айтышы боюнча, ИСке Бишкек ТЭЦтин 20% ишеси бар дейт. Анын айтышы боюнча. Башкалардын айтышы боюнча 50% бул жаңы конуштар кышында. Ошондо 70% болуп атат, 30%ке жакыны бул автомашиналар деп атат. И атмосфера жанакы бийик атмосфералык басуу
бул калпак болуп Бишкектен өзүңүздөр билесиздер да, шаарларда тышка караганда 5 градус ар дайым жылуулук көбүрөөк болот. Ылдый жактан жылуу аба өйдө урганда Бишкектен биздин кышкы абалар аны ылдый басып атат да, калпак кылып үстүнө кийгизип атат муздак аба. Ошон үчүн мына истер өйдө чыгарбай канып жатат да. Анан дагы айткандары Роза Ветров деп архитектурный туура эмес үйлөр курулган Бишкектин тегерегине, ошолор аба киргизбей бууп жатат. Эми мунун баары ошого чейин болуп келген жаңылыштыктар. Азыр ошон үчүн бул градостроительство архитектура жагынан да көңүл бурушубуз керек. Ошол туура эмес курулган башаламан үйлөрдү жөнгө салуу үчүн кандай иш-чараларды көрө аласыздар? Азыр мен ошо архитектура градостроительство боюнча тармакты тейлеген вице-мэрге тапшырма бердим. Ал тапшырмада айттым, ошол кайсы үйлөр туура эмес курулуп Бишкекке келген. Азыр ал изилдеп атат. Анан бизге элге айтабыз, мына 2 үйлөр момдай могулар жаап алган. Балким бул жалгандыр, балким бул чындыр. Ошонун чындыктыгын билишибиз керек болот. Түшүнүктүү. Ошол 2020-жыл жалпы Бишкек шаарынын тургундары үчүн оңой жыл болгон жок. Ошол Бишкек шаарында ошол эле учурда жаңы мектептер, жаңы парктар ачылып атканын көрүп аттык. Эми ушул 1 жылдын ичинде жалпы Бишкек шаары кандай өзгөрдү, кандай жетишкендиктерге жеттиңиздер, кандай кемчиликтер болду, ушул боюнча да кыскача токтоло кетсеңиз. Өзүңөр жакшы билесиздер да, мен Азиз Эмилбек Сурахматовдун командасында иштедим, мына мэр болгонума 1 ай болуп калды. Мен июль айында мен Ысык-Көл областына губернатор болуп кеттим. Июль айына чейинки болгон окуяларда ынтымак паркы ачылды, велодорожкалар салынды. Бишкекте балалык паркы, Азербайжан парктары фундаменти ишке ашты. Профсоюзный көчөсүнөн тиги ары карай кеткен велодорожкалар башталды. Төлөбердиев паркы ачылды. Анын жанында жанакы Баталиева көчөсүндө дагы бир парк бүттү, уже анын жазында ачабыз. 19 мектепте мектеп салынды. Мына так Московская Тыныстанова көчөсүндө бала бакча салынды. Тиги Туңгучта бала бакчалар салынды. Мына көп иштер жүрдү, абдан жакшы иштер жүрдү. Мен ошол Сурахматовго да, Азиз Эмилбековичке да чоң рахмат айтат элем. Ал кишинин эмгеги көп аябай. Пандемияда аябай жакшы күрөштү. Мына орайки стационарлардын ачылышы көп элди аман алып калды десем болот. Аябай жакшы иштедик. Мындай мен туура эмес начар баа бере албайм, жакшы деген баа берем. Азыр ошол иштердин уландысы ынтымак экинин паркы бүтөт, балалык паркы бүтөт, Азербайжан паркы бүтөт. Анан велодорожкалар салуунусу бүтпөй калган жерлер улантылат. Анан мен дагы бир жолу айтып атам, өйдө карай кеткен жанакы Масалиев көчөсүнөн тиги резиденцияга чейинки болгон жерден бульвар салабыз. Быйыл Кудай буйрса Бишкектеги эң чоң бульвар болот. Анан Бишкекте көчөгөнү менен бүткүл базаларды, жерлерибиздин баарын кыдырып келдим. Муниципалдык иштеген биздеги сотрудниктер үчүн мурун жер бөлүнгөн экен. Ошону баягы ипотечный кылып баштайбыз очередте тургандарга. Туңгучта. Андан кийин мына мен көчөгөн ылдый жакта барып келдим. Мындай реабилитационный центр 200 кишилик ачабыз, өзүбүз салабыз Кудай буйрса. Бул жанакы Бишкектеги багар көрөрү жок көчөдө жүргөн жарандарды биз ар кайсы жерге жайгаштырып айлабыз кетип атат. Коломтого алып барып атабыз. Райондор көрүнгөн жерге мындай адам жашоо мүмкүн болбой калган жерлерге алып барып жаткызып атат. Биз ошолор үчүн 200 кишилик ичинде мончосу бар, дарыканасы бар, татынакай шарттары бар жерди ачып, Кудай буйрса ошол кишилерди ошол жерге жайгаштырып, аларды айыктырып, документи жокторго документ алып берип, анан коомго кайра алып келели деген оюбуз бар. Андан кийин дагы бир жерге мына аярлуу жарандар үчүн, мисалы томолой жетим балдар үчүн, багар көрөрү жоктор үчүн, мисалы жалгыз бой эне 3-4 баласы болгон инвалид балдары болгондор үчүн өзүнчө дагы бир үй баштайын деп атам. Ал биздин муниципалдык квартира болот.
Ал жерге мына ошол балдар келип бутуна туруп оокат кылып кеткенге чейин 3-4 жылдык срокто ошол жерге жашап, анан ал жерден дагы башка өзүнчө бутуна туруп кетет деп ойлойбуз. Ушундай социалдык объекттердин көбүрөөк салалы деген оюбуз бар быйыл. Бульварды, соц объекттерди, тротуарларды, кыскача айтканда Бишкекте ушундай иштерди баштайлы. Азыр бизде рекламага убакыт келип калыптыр. Азыр бизде кыскача жарнамалык тыңоо, андан соң маегибизди кайрадан улантабыз. Марал үналысында Кутмантан, Кыргызстан. Так жана ачык маалымат. Кызыктуу программалар, керектүү кеңештер. Саясат, экономика, бизнес, коомдук турмуш. Дүйнө окуялары. Марал радиосу менен бийиктикке бирге. Марал радиосу сиздин колдоо күтөт. Көз карандысыз медиа түптөөгө салым кошуңуз. Марал Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларды бейтарап, ыкчам жеткирген маалымат булагы. Көңүл ачуу программалары, мукамдуурлар жана кызыктуу талкуулар. Мунун баарын биздин тиркемени жүктөп онлайн угуңуз. Ар дайым биз менен бииктикке бирге Марал FM. Жарнаманын мазмунуна жооп бербейбиз, аны эске салып коелу. Биз болсо азыр Бишкек Борбор калаадагы иштер жана долбоорлор туурасында маек куруп жатабыз. Уктуруубузга Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев катышууда. Балбак мырза, ушул эле теманы улай, ошол азыр бир аз пландарыңызды айтып өттүңүз 2021 жылга карата. Мындан башка дагы кайсы тармактарда кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот? Жаңы кандай пландарды койдуңуз? Негизи давайте мындай баштайлы. Соцблок жагынан айтып кеттим. Анан бир 2 МРТ алып келейин деп атам. Акыркы убакта көрбөдүк, МРТлар очередке туруп, компьютердин томография жок, КТ аябай кыйналдык. Ошону бир 2 поликлиникага алып келип, биз өзүбүз коелу деп атабыз да. Бул жагынан азыр иштеп атабыз. Мектептер боюнча иштеп атабыз. Соц объекттерди айттым. Бул соцблок боюнча. Ал эми блок ЖКХ боюнча мына бүгүн көчө күнү биз кечинде сүйлөштүк. Муну мэриянын структурасын өзгөртөбүз. Кээ бир чарбаларды кошобуз, кыскартабыз, эффективдүүлүк алып келебиз да. Мына автобустарды аутсорсингге берели деп атабыз. Мисалы Бишкекке азыр 1000 автобус керек. Биз аны ала албайбыз азыр. Акчабыз жок. Анан газ автобустарды кимдер алып келсе, бизнесмендер ошол линияларды берип, тарифти көркөңөшпөй кетет, ошол линиялар менен автобустарды бизнеске берели деп атабыз. Экинчиси мына бир парковкаларды аутсорсингге берели деп атабыз. Тоже муниципалитет акча түшүрө турган Ош базардын тегерегин, Аламедин, Орто Сай базардын тегеректерин, көчөлөрдү бардыгын аутсорсингге берип, акчасы муниципалитет түшө тургандай кылалы деп атабыз. Анан өзүңүздөр билгендей больницаларды бала бакча салам деген жеке бизнесмендерге жерлерди берели деп атабыз. КЧП кылып салсын, иштетсин. Бизге азыр мектеп, бала бакча, больница керек болуп атат. Ошол биз основной кыла турган иштерибизди айтып атам да. Анан мына шаарда бизнеске тоскоол болбош үчүн кандай мыйзамдарды алыш керек болсо, постановленияларды көркөңөш менен чогуу иштешели деп атабыз да. Кыскача ушул кыла турган эң негизги иш. Анан бул жаңы конуштардагы ишенесиздерби, мына Карпинка, Товарная, Төкөлдөш 100 жылдан бери менчиктештирилбей турган үйлөр. 100 жыл болуптур. Ошолорду иретке келтирип менчиктештирип берели деп атабыз. 99 жылга чейинки жаңы конуштардан үйлөрдү уже берип атабыз кызыл китебин. Анан 2005-тен кийинкилерди бардыгын алып келип жаңы конуштардагы мурунку мындай кыйналып жаткан, ала албай жүргөндүн баарын бир иретке келтирип, баарына китеп алып берели деп атабыз.
Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, чүйгө караган, сокулук аламидиңе караган жаңы конуштар бар. Анын баары 2025-те биздин Бишкек шаарына караш керек кен план боюнча. Аларга инфраструктураларды жеткиришибиз керек. Суу, канализация, толтура проблемалар бар. Анын баарын бөлүп, акырындан чачыратып ийбей, бир этап менен, темп менен кетели деп атабыз. Ошондуктан быйылкы келе турган жыл мэрияда соц объекттердин жана социалдык коргоо, жаңы конуштардын проблемасын чечүү жылдарынын бири болот деп эсептейм. Түшүнүктүү, аз бизде чалуу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз? Саламатсызбы? Өзүңүздү кыскача тааныштырып, сурооңузду кыскача берсеңиз. Бишкек шаарынан Курманбек. Ассаламу алейкум, Балак байке. Сизге калайм. Тай буюрса, жакшы нерселер болот деп ойлойм. Балак байке, мен ошо Балак байке айткан сөздөрүнө бир аз эметип кетейин дедим эле да. Мына смог боюнча өз көзүм көрүп келдим. Мисалы 1-январь күнү ошо Ат башы районунда болуп, Ат башынын жанагатында. Ал жакта эле ушундай да, ушундай эле бош түшүп турупту да, эми таза аба деген. Мен ойлойм ошо смогтун бир айтқаныңыз туурада бир 35-40-50% ушул жанагы конуштардан чыккан, ошондой банялардан чыккан түтүн болуш керек деп ойлойм да. Ошону ойлойм, ошону айтып койдум. Игиде калай болот байке? Рахмат. Ооба, рахмат. Сиз туура айтып атасыз. Мен ушунун баары тетистен, конуштардан чыккан түтүндү абанын басынчы кышында өзгөчө калпак кылып шаарга кийгизип коюп атат да. Анан негизи эле атмосфера басынчы бир топ эле оор, бирок ошентсе деле көмүрдү антропогендик деп атпайсызбы, адам баласынын таасирин азайтышыбыз керек да. Машинелерди, көмүрдү, колубуздан келген нерселерди газга өтүп, ошо иштерди жүргүзүп атабыз. Баарын чынын айтам, мен калп айта албайм. Азыр мен смогту токтото албайм, бирок мына алдыдагы жылда смогту азайтуу үчүн бир топ чараларды көрөбүз да. Кудай буйруса, мен аны убада бере алам. Бизде дагы бир чалуу бар экен, кабыл алсак. Түз эфирдесиз, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Өзүңүздү кыскача тааныштырып, сурооңузду берсеңиз. Канчаарынан чыгып жатам, атым Каныбек Мырзаканов. Эрдик-Подый коомдук фондунун негиздөөчүсү болом. Балбак мырза, саламатсызбы жаңы жылыңыз менен? Алейкум салам, рахмат жаңы жылыңыз. Сиздин азыр айтып аткан пландарыңыз боюнча угуп отурам, план абдан жакшы. Баягы немеңиз бар экен, максатыңыз ушу Бишкек шаарынын өркүндөтүп өстүргөнү. Мурда да иштеп жүргөнүңүздө ушундай өзүңүздүн чечкиндөрүңүздү көрсөттүңүз эле. Азыр эми буйруса, мына шайлоолор бүткөндөн кийин президенттик ушу сиз дагы ошо убактылуу жанагы кызматтын ийи эмес, а эми ошо шаардын толук ыйгарымдуу мэр болуп калышыңызга мен тилектешмин биринчиден. Экинчиден, Балбак мырза, мына телефон менен эми убактыңарды албайын. Эгерде мүмкүн болсо сиз кабыл алсаңыз, эртең кабыл аласызбы? Чоң бир долбоорлор бар эле Улуу Ата Мекен согушка тиешелүү. Мен ошол иштер менен жана Улуу Ата Мекен согуштан кайтпай калган дарегдаштерди издөө боюнча иш жүргүзгөн уюмдун жетекчисимен ошол жерде сиз менен сүйлөшсөк жакшы болот эле. Рахмат. Макул, эртең мен түшкө чейин бошобойм. Түштөн кийин бир 2:30 келсеңиз, мен сизди кабыл алайын. Дагы бир чалуу бар экен, кабыл алсак. Түз эфирдесиз, саламатсызбы? Саламатсызбы. Өзүңүздү тааныштырып, кыскача сурооңузду берсеңиз. Мен ат-жөнүн айтпай эле коеюн, мен просто могу кенесени бир нерсени айтайын дедим. Балбак мырза, салам алейкум, Балбак мырза. Жаңы жылыңыз менен могуреке көмүр неменин баарын газга өткөзсөк деп атпайсыздарбы? Аныңыздар туурада, бирок газга мынакей бул Арча бешик, Ак-Өрнө дегендерге кирди эле. Бирок ушунчалык кымбат болуп атпайбы? Баары эле бир газдын немеси. Акчасы кымбат. Мисалы мынакей айына 7.000 6.500 чип кетип турат. А көмүрдү 3.500 4.000 көмүр алып атасыз бир айга. Ушуну мен сизден сурайын дедим. Ооба, мен муну Болот Эралханович Абилдаев менен да сүйлөштүм, Газпромдун жетекчиси келди. Мен ага да айттым, эми өкмөт менен Кудай буйрса шайлоолор бүтүп, бийлик толук орносо, ошолорду алар да күтүп отурушат окшойт. Биз мына ореки конуштарга газды азайтуунун баасын ылдый түшүрүүнү сүйлөштүк. Алардын деле ниети бар экен, ооба деп биз деле түшүрүп берели деп атат. Анан ар бир үйгө мен айттым, ар бир үйгө газовый котелду киргизип, ичине газ менен жакканга 20-30 миң сом керек экен Болот Эралханович. Аны азыр эл көтөрө албайт. Десек, Аллага түшүнүп атат, аны киргизиш үчүн бир программа менен, может быть, аны тарифкеби же элдин өзүнө субсидиябы же сууда беребизби,
улуттук кечиресиздер мамлекеттик банктар аркылуу ошентип бир чечимге келебиз. Бирок мына бирки урматтуу шаардыктар мына бирки тез аранын ичинде тез арада тез да кыла албайт экенсиң. 10-унда шайлоо өтсө, ошо шайлоого шаардыктар келип активдүү катышып, өзүңөрдүн каалаган кандидатыңарга добушуңарды берип, эртерээк бийликти бекемдеп отургузуп алсак, ошол бийлик мындан аркы проблеманы чечкенге аракет кылат элек. Эми ал келет эле деп да карап отурбай бизди иштеп атабыз. Болот Эралханович айтты, эгер өкмөт тетисти газга өткөрөм десе, көбүрөөк объем алам десе, биз бааны түшүргөнгө даярбыз деп ал дагы айтты. Эл менен иштешкенге да, элдеги баягы элдин көйгөйүн чечкенге да, газификацияны конуштарга өткөргөнгө да даярбыз деп айтты. Өзүңүздөр билгендей, жаңы конуштарда газификация боюнча Газпром менен мэриянын ортосунда келишим бар. Жыл сайын 4-төн 5-тен 6-дан газдуу конуштарга өткөрүп келатат. Кудай буюрса бир 3-4 жылдын ичинде бүтүп калат. Андан кийинки этапта биз элдердин газ менен электр энергиясы менен жылытканга аракет кылышыбыз керек. Бирок ошол убакта алардын баасын түшүрүп бергенге аракетибизди жумшашыбыз керек. Бул түздөн түз өкмөт менен биздин жумушубуз. Бизде дагы бир чалуу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсыңар. Өзүңүздү тааныштырып, кыскача сурооңузду берсеңиз. Менин атым Тамара. Мен Ынтымак конушунун тургунорумун. Курултай көчөсү. Бизге эми Кудай буйрса мына газ кирди. Эми мына асфальт салат деп рабочийлер жүрөт да, кытайлыктар. Анан бизде 3 жылдан бери канализация өтөт деп атат. Эми биз тургундар канализация төшөгөндөн кийин, асфальт төшөгөндөн кийин анан канализацияны өткөрүп, баягы салып койгон жолду кайра бузат деп эме болуп атабыз да. Биз өзүбүз деле биртике тыйын жыйнап, ошо канализацияны өткөрүп койсо, кийин жакшынакай салынган жолду бузбай деген ушундай бизде көйгөй болуп атат да. Ошону көзөмөлгө алып койсо болобу? Сизге ушундай өтүнүч суроо да. Биздики жолду, жакшынакай жолдорду салып коюп, анан талкаламай болот да. Ошону түшүнүктүү болду окшойт. Чоң рахмат. Ушуну мен өткөндө да жооп бердим элем. Ушундай бизде кызык экен да. Мен да мурун ойлой берчүмүн. Бул эмне мындай депчи. Жол салып коюп эле андан кийин каза беребиз го. Көрсө, жолдун өзүнүн планы кергенде салат экен. Канализацияга убагында акча келбей, канализацияга акча 7-8 айдан бөлүнсө, кайра келип канализацияны ошол бөлүнгөн акчаны казып, кайра ушундай болот экен. Айла жоктун окат экен да булчу. Бул ушул чарчагандан айта турган сөз болуп атат да, бул вообще ушул бири-бирине туташ келтире албайт экенсиң да. Эгер экөөнү 7-8 ай күтөбүз, андан кийин жол салабыз десек, элдер чырылдайт, башка фирмалар айтат. Ошон үчүн биз азыр мунун баарын изилдеп, экөөнү биринчи канализацияны салып, андан кийин эмени салганга аракеттерибизди кылып атабыз. Мен службаларга айтып атам. Бул конуш боюнча да бүгүн азыр барып мен териштирейинчи. Бул бир топ эле мындай системаны ордуна алып келе албай кыйналып атабыз да. Адамдар көнүп калыптыр, анан акчанын бөлүнүшү. Может күтө турабыз. Туура айтып атасыз, мен сизди колдойм. Биринчи канализацияны коюп алып, негизи логика ушундай да, канализацияны коюп алып, анан үстүнөн асфальт төшөш керек да. А биздикилер асфальтты төшөп алып, анан аны казып туруп кайра. Бирок эгер менин акчам болсо, мен муну кылдырбайм азыр. Менин дегеним мен мэрияны айтып атам. Көп эле айтып атат да, сиз мен дегенди көп колдонот экенсиз деп. Мен деген Бишкекти түшүнсөңүздөр, Бишкек шаары службалары ушул азыр ушул көйгөйдү чечкенге аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Азыр ошол эле Бишкектеги жалпы тургундардын ден соолугуна мындай кооптуу болгон ошол Таштанды полигону тууралуу дагы кыскача айтып кетсеңиз, ошол буга чейин ушул иштерде коррупциялык иштер бар экендигин дагы айтып өткөнсүз. Жаңы ошол Таштанды полигону качан башталат, анан эски полигондун иши кандай болот, рекультивация иштери кандай болот? Өткөндө да айттым да, бул полигон мурун башталган экен, Европейский банк менен түзүлгөн экен, алардын көп акчасы уже коротулуптур. Мисалы көчөдөгү жанакы таштандыларды курчап турбайбы, ошолорду 1400 евродан салышып турам. Ошол 1400 евро болобойм, ошо ойлосоңуз эми өзүңүздөрчү. Анан көп проекттерде уже, анан азыр мына бир таштанды завод эмес бул.
таштанды бөлүп чыгаруучу эле бир цех, мындай көрсөңүзчү, ошону завод деп атышат да, ошону 7,5 миллион еврого салышат экен. Эми билбейм, эми мунучу эгер медиага таштаганда эми өкмөт ратификация кылып кол коюп баары өтүп калыптыр бул акчачы. Эми аны кандай салат? Ушу быйыл салынмак экен, былтыр салынмак экен, пандемия деп салынбай калыптыр. Мен азыр генеральный прокуратурага кайрылдым. Ошого бир укуктук баа берип, ушуну бир нерсе кылышыбыз керек да. Завод эмне күчүнүшүгө чейин 2020-да салынып бүтүш керек болчу, 19-да даже бүтүш керек деп айтып атышат. Мейлен пандемия болуптур бир жылга. Азыр эми ошону такташыбыз керек. Биздин жайыбызга койгондо бул жерге мусороперерабатывающий эмес, мусоросжигающий завод салыш керек. Таштанды бөлүп чыгаргандан анан кайкалып барабыз. Экинчи этеби кардап атат. Негизи биздин жайыбызга койгондо биз муну эч кale өзүбүз салып алганбыз. Салып алмак себеби бизге көптөгөн мындай завод салып беребиз. Азыркы заманбап завод салып беребиз. Өзүбүздүн акчабызга өзүбүз иштетебиз деген толтура. Биз ишин буга кредит алып турбуз. Таштандыдан канча акча сонун акча тапса болот да. Эми ошонун баары бул эми өтө кызык да, бул мамлекеттин акчасын жөн ар жак бер жакка ыргыта беришиптир да, чачып элечи. Ушул маселе эми канча убакытта чечилип калышы мүмкүн? Эми азыр мен айта албайм кандай болот. Укуктук баа берилиш керек, анын эффективдүүлүгүн карашыбыз керек. Бирок ратификация кол коюлуп өтүп калыптыр. Колдон эмесе жарымы грант, жарымы кредит экен, все равно биз төлөп атабыз анын кредит. Түшүнүктүү. Бизде дагы бир чалуу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, кыскача сурооңузду берсеңиз. Көмүр адам ден соолугуна зыян. Газ бул эң таза энергия. Адамдар миез калласы жетпей жатат. Ал заман мүмкүн болсо электр энергия таза, эң таза энергия кирет. Бул көмүрдү эң жаман зыян экология үчүндө бул эң жаман нерсе, сумок. Газга адамдар миети жетпей жатат. Газга өтүш керек. Рахмат. Ооба, чоң рахмат. Сиз туура айтып атасыз. Көмүр эң зыян нерсе. Газга өтүш керек, электр энергияга өтүш керек, шамалдын, күндүн энергиясына өтүшүбүз керек. Эми мунун баарын Кудай буйруса изилдеп атабыз. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздар. Мен бул сурооңузду кыскача берсеңиз. Бул көбүнө жаңы коныштарга газ кирип атышы. Биздин келечек жаңы конышу киреби же кирбейби? Көп пландарыбызды көрбөй атабыз да ушул. Сурооңуз түшүнүктүү, рахмат. Сейтек жаңы конушуна газ киреби, кирбейби? Ооба, Бишкектин тегерегинде 47 конуштун баарына газ кирет. Газпром менен биздин календарный план бар. Жылына 4-төн 5-тен уже 60-70% бүтүп калды. Кудай буйруса бир 2-3 жылдын ичинде баарына кирип бүтөт. Бул биздин эң негизги максаттарыбыздын бирөөсү. Бишкектин айланасына жаңы конуштарды газдаштыруу боюнча. Түшүнүктүү. Дагы бир чалуу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыз. Байланыш үзүп калды окшойт. Дагы бир чалуу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду кыскача берсеңиз. Бишкектен атым Рустамда. Эми бул жыл сайын кайталанып келаткан көрүнүштө бир эле жыл эмес да. Эмне кылышыбыз керек? Карапайым эмне кылышыбыз керек? Жыл сайын кайталанып келет. Бир болсо газды кылыш керек, тигиш керек, муну керек депчи. Айтып койсоңуз балбактуу. Биз карапайым эмне кылыш керек шаар ичинде? Жөнөкөй бир шарт бар, сунуш барбы? Эмне момундай кылыш керек, момундай кылыш керек деп. Этажда кылгандардачы макул. Кандай? Жыл сайын кайталанып келет да. Кылышыбыз керек. Биз Бишкек мэриясы бир Навреки Бишкектеги бүт от казандарымды мен газга өткөрүшүм керек. Мектептердин баарын газга өткөрүшүм керек. Аны кылам мен. Автобустар, Бишкекке келе турган чоң автобустардын баарын газ менен электр автобустарды алып келишим керектеги, Бишкектеги дизельный автобус, микроавтобустун баарын шаардын четине сүрүп чыгарышым керек болду. 2. 3. Мен кара кече көмүрүн запрет кылам жакында. Запрет кылганда башка көмүрлөр кирет. Ошону элдер колдош керек. Ооба, туура деп.
Анан эмне үчүн кичине бир 200-300 сом кымбат болуп кетти, антип кетти деп ызычуу кылбашыңыздар керек. Андан кийин урматтуу калайык, урматтуу шаардыктар, үйүңөргө арзан экен деп жанакы текстильный таштандыларды, резиналарды, көрүнгөн арынча-мынча нерселерди жаңы конуштан жакпашыңыздар керек. Эгер ошону кошунаңар жагып атса, мончого же башкалар жагып атса, коомчулуктар менен барып туруп, жакма муну дешиң керек. Муну жакпагының сен бизди улантып атасың, бала бакырабызды дешиң керек. Бириңди бириң көзөмөлгө алышың керек. Мончолорду баарыбыз жарандар бирин-бири көзөмөлгө алыш керек. Экинчиден, катализаторлары жок машиналерди баарын токтотуп, газга өткөндө бири-бирибизди колдошубуз керек, газга өтөлү деп. Анан келип бирдеме болуп газга өтүп, анан текшерип, машиналарды текшере баштаганда элдер митингге чыгып, мэриянын астына келип ызычуу кылбашыңар керек. Бизде азыр акчабыз жок, катализаторду өткөрбөйбүз, бизди кууратып атасыңар, силер чоңдорго эле тиги керек, бу керек дебеш керек. Ушунун баары боло турган нерселерди айтып атам. Эртең көмүрдү запрет кылганда баарыңар чогулуп келип алып, көмүр мафиясынын сөзүн сүйлөбөш керек. Биз деген ошол көмүр мафиясын деле бала акырасы үй бүлөсү ушул жакта жашап атса керек. Бишкектин баарын бири-бирибизди улантып атабыз. Ошону туура түшүнүп биздерди колдошуңуздар керек. Ушуну гана жарандар менен гана бирге кыла алабыз. Башка биздин колубуздан келбейт. Эртең биз муну басып баштаганда, техниканы өткөрө баштаганда арам милисиялар чыгат, акча алып. Арам адамдар, ортомчулар чыгат. Ошолорду бири-бирибиз тыйышыбыз керек. Кой, могу катализатордон газга өтөлү, газга өткөрөлү деп. Түшүнүктүү. Бизде дагы бир чалуу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынын тургунумун. Ассаламу алейкум Балбак мырза. Алейкум салам. Сиз сүйлөгөн сөздөрүңүз, жүгүткөн ойлоруңуз аябай сонун экен. Сиз карапайым калктын тили менен сүйлөйт экенсиз. Жана дегениңиздин өзү эле канча нерсеге турат. Рахмат сизге, бар болуңуз. Сиздин мэр болуп шайлашыңызга мен чын жүрөктөн тилектешмин. Рахмат сизге. Рахмат сизге дагы. Дагы бир чалуу бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, кыскача сурооңузду берсеңиз. Мен Бишкек шаарынан автомобиль. Мен Бауреки Балбак Батыр айтайын дедим. Жана катализаторго өткөргүлө дейт. Биринчи катализаторго өткөрүүдөн мурун жабайты бул Россиядан каяктан келип аткан бензиндин баарын текшерип, кандай бензин келип атат. Аткот бензин келип атат бизгечи. Миллиондоп жүрө турган машинанын моторлору 3 жыл 4 жылда өлүп атат. Ошону жакшылап Бауреки келип аткан бензинди биринчи текшерсин да. Кандай бензин келип атат. Бир сасык бир байланын баарын кошуп алып туруп 75-80де 95'te koyup atacak bunlar. Zapravkalar. Gelgiler o bir zavod nemen tekşirel gelip atkan. İmine Rusya'dan gelip atkan yana vagonlarını tekşirip verişti. Rahmat түшүнүктүү. Өтө туура айтып атасыз. Биз деген Бишкекке кирген бардык бензинди, көмүрдү бардыгын текшеришибиз керек. Мен дагы айтып атам, мен өкмөткө кат жазам, таможнядан тыштан келатканда катализаторлор жок машиналарды киргизбегиле деп, технически неисправный машиналарды киргизбеш керек. Кыргызстан Бишкек машиналердин мусору болуп калды. Жок дегенде ушуларды алып келип аткандар өздөрү да жашайт да, ушу Бишкекти аяп коюш керек да кичинечи. Бул адам туура айтып атат. Кара кеченин көмүрү, эгер Бишкекке лабораториясы жок, мындан ары лицензиясы жок көмүрлөрдү саттырбаймын азыр мен. Кор кеңеш менен кеңешип бир токтом чыгарышыбыз керек. Ылайыктуу гана мындай түтүн иси аз болгон көмүрлөрдү ошол сертификаты болсо гана саттырганга барышым керек. Мен кээ бир катуу иш-чараларга барышым керек. Ошондо шаардыктар муну колдош керек. Катуу иш-чарага барганда көмүрлөрдү саттырбай койгондо лицензиясы менен катализатор жок машиналарды токтото баштаганда элдин баары чыгат. Мен кыйналып атабыз, тигинтип атабыз, пандемия, экономикалык кризис деп. Ушу пандемия, экономикалык кризиске еще ис кошулуп, түтүн кошулуп, биздин бала бакырабызды, шаардыктарды улантып атат да. Ошондо мени колдоп тургула анда. Эмне кылышыбыз керек деп сурап атасыңар. Мен силердин колдоңор болсоңор, ишти 1 жылда токтотом мен могу кара түтүндү. Бизде дагы бир суроо келген экен. Гагарин менен Иманалиев көчөсүнүн кесилишинде мектеп жер бар, ошол жерге мектеп салынабы дейт. Мен азыр мына Бишкектин ичиндеги социалдык объект салына турган жердин баарына социалдык объекттер салабыз. Мектеп салына турган жерге мектеп салынат, бала бакча салына турган жерге бала бакча салынат, больница салына турган жерге больница салынат. Мен азыр мыйзамсыз мындай соц объекттердин жерин жеке менчикке башка жерлерге бербейм. Дагы бир суроо бар экен. Арча Бешик Ак өргө Ак Ордо деген гигант конуштар турат. Бир дагы сейил багы жок. Балбак байке ошол
ошондо шаардын бир тарабы толугу менен өпкөсү жок турат, өпкөсү жок, качан кайсы жерге парк курулат деп. Ооба, бир жараныбыз постоянно кайрылат. Ак Ордодо бир 7-8 гектарлык, 10 гектарлык бир жер бар. Балким ошол жерге биз неме салышыбыз мүмкүн. Парк азыр ошол жаңы конуштар жагын гүлдөткөндү, алардын инфраструктурасын мен астыдагы жыл жаңы конуштарга инфраструктураны алып баруу жылы деп ойлоп атам. Бүт жаңы конуштарды караймын. Бишкектин ортосундагы тротуарлар каралат. Колубуздан келишинче, акчабыздын жетишинче ушул иштерге жумшалат да. Түшүнүктүү. Акыркы суроо катары ошол жалпы азыр Бишкектеги эпидемиологиялык абал кандай бааланып атат, анан алдыдагы прогноздор кандай болуп атат, анан жакынкы ошол мектептер салттуу түрдө окууга качан өтөт? Ушуга да кыскача токтоло кетсеңиз. Эпидситуация Бишкекте Кудайга шүгүр жакшы, күн сайын түшүп баратат. Ошол убагында мен июнда эле айткам, жакында пикке чыгабыз. Күзүндө барып отуруп, кышы менен вообще болбагашы мүмкүн деп ойлогом. Бизге мына вакцина да чакты, Кудай буюрса.